Акылы мыктап ойлонуп. Манасчылык ул өнөрү менен дүйнөгө таанылган таланттуу манасчы. Таңдайынан балтамган төкмө акын Сапарбек Касманбетовдун улуулугун барктап, талантын тааныбагандар аз. Чыгаан талант тууралуу замандаштары тарабынан кандай гана жылуу сөздөр айтылбады. Бул эскерүүлөрдүн бардыгы өмүрлүк жары Асангүл Абдыгулованын «Жашоомо сыйкырчыны берген экен» аттуу жаңы китепке киргизилди. Бош бола калганда жазып отуруп эле ушул жана пандемия башталганын билбей да калыптырмын. Бир маалда жазып бүттүк десек эле пандемияда карантиндебиз да. Эмеде чет өлкөдө Англияда көп жолу ар кайсы жылдарда жолугушуулар болуп жүрбөдүбү? Анан ал жер кайсы жерде эмне деп аталат? Кишилердин аттарын, англичандардын аттарын мен туура жаза албайм. Чырагы деген кызым компьютерге алып, ал текшерип, ал туура десе, анан күн арага жиберебиз. 600 нускада жарык көргөн бул эмгекте улуу манасчынын феномени мыкты ачылган. Баатырдан баркы кем эмес, барандуу адам туурасында баалуу ойлор камтылган. Ошол жанагы өзүнүн табиятындагы тазалыгы, ошо башатынан бери келаткан ошол манасчылыктын бир жишаны го деп мен түшүндүм да. Үлгүлүү бир үй бүлө десе болот да. Баарыбыз булардан үйрөнсөк болот. Балдарга кандай мамиле кылыш керек, балдарды кандай чоңойтуш керек, балдарды кандай көтөрүш керек. Таланты менен адамгерчилиги айкалышкан алп инсанга буга чейин коомдук уюмдар тарабынан эл манасчысы жана залкар манасчы деген наамдар берилген болсо, бул ирет маркум манасчыга Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечими менен ардактуу академик наамы ыйгарылды. Экинчи жарымында 21 кылымдын 20 жылында 5000 манасчылар бар азыр. Ошо 5000 манасчылардын эң ак сакалы дагы, эң укмушу дагы ошо Сапарбек агам болгон. Ал киши өзү куюма кулак адам болчу. Куюма кулактык жок болсо төкмө акын боло албайт, төкмө акын болбосо манасчы боло албайт. Манасты изилдегибиз келсе, ошо жакын жүргөн. Манасты түшүнүктүү тилге салып, жеткиликтүү кылып айтканы менен өзгөчөлөнгөн маркум манасчынын артында дараметтүү шакирттери менен эстүү уул кыздар калды. Алар барда улуу манасчынын экинчи өмүрү уланып, руханий мурасыбыз ар убак даңазалана берет дейт. Өмүр бою өмүрлүк жарына өбөк болуп келген жубайы Асангүл Абдыгулова. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Туу 24.